Арыбаңыздар, урматтуу окуучу достор. Сиздер менен кезектеги сабагыбызды улантабыз. Бүгүн сабагыбызда окуп түшүнүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Албетте, окуп түшүнүүдө суроолорду туура табуу үчүн көбүрөөк китеп окууну сунуштайт элем. Окуп жана түшүнүү. Окуп жана түшүнүү бөлүмү 30 суроодон туруп, бул бөлүм менен иштөөгө 60 мүнөт убакыт берилет. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндөгү суроолор ар түрдүү. Көлөмү 400дөн 850 сөзгө чейинки болот. Тексттерди кунт коюп окуп чыгып, окуганын түшүнө жана ал жөнүндө ой жүгүртө билүү жөндөмүнө баа берет. Окуу жана түшүнүү бөлүмү үчүн текст түзүндүлөрү билимдин ар кайсы гуманитардык, социалдык жана табигый тармактарынан алынат. Окуу жана түшүнүү бөлүмүндө өз алдынча 2 текст жана бири-бири менен байланышкан 2 үзүндү берилет. Үзүндүлөрдүн бири экинчисин бышыктайт, толуктайт же кайсы бир жагынан ага каршы келет. Ар бир текстке же үзүндүлөрдүн жубуна окуганын түшүнүү боюнча 10дон суроо түзүлгөн. Суроого жооп берүүдөн мурда текстти кунт коюп окуп чыгыңыз. Анткени суроолордун жооптору түздөн түз же кыйыр түрүндө текстте камтылган. Тексттин саптары номерленип, ар бир 5-чи сап санарип менен көрсөтүлгөнүнө көңүл буруңуз. Суроодо шилтеме берилген сапты оңой табышыңыз үчүн ушундай кылынган. Жооптун эң ылайыктуу болгон вариантын жооптор баракчасынан боеп коюңуз. Сунуш кылынган жооптордун ичинен бирөөнү гана тандашыңыз керек экенин унутпаңыз. Бул бөлүмдө сизге кандай суроолор берилет? Сөздөрдүн контекстиндеги, башкача айтканда, аларды ошол текстте курчап турган башка сөздөргө карата маанисин аныктоого багытталган суроолор. Туура жоопту табуу үчүн көрсөтүлгөн сөздөрдүн маанисин текст үзүндүсүнүн мазмунуна салыштырып кароо керек болот. Көпчүлүк суроолор сунушталган бир нече жооп варианттарынын ичинен эң ылайык, эң так маанини тандоого багытталган. Анализге багытталган суроолор текстти, анын түзүлүшүн ар тараптан талоого алуу, жалпы менен жекени салыштыруу, ошондой эле сүрөттөлгөн фактылар, окуялар же иш-аракеттер өз ара кандай катышта болгондугун аныктай билүү жөндөмүн текшерет. Ой жүгүртүү жалпылоо багытындагы суроолор маалыматты жыйынтыктоо, жалпылоо, автор берген бааларды, ал чыгарган тыянактарды түшүнүү, тексттеги көркөм каражаттардын ролун аныктай билүү жөндөмүн дагы текшерет. Бул суроого жооп бергенде төмөндөгүлөрдү жасай билериңизди көрсөтүшүңүз керек. Тексттеги негизги ойду бөлүп көрсөтүү, бир идеяны экинчисине же бүтүндөй тексттин мазмунуна байланыштыруу, тексттеги себеп-натыйжа байланыштарын аныктоо, текстте сүрөттөлгөн көрүнүштөрдү, окуяларды салыштыруу, автордун ой жүгүртүүсүнүн логикасын баамдоо, автордун аргументтерин, жүйөлүү далилдерин көрүү жана аныктоо, автордун көз карашын түшүнүү, деталдардын, кошумча белгилерин, нерселердин маанисин түшүнүү, тилдик жана айрым бөлүктөрүнүн интонациясын аныктоо, подтекстти түздөн түз сөз менен айтылбаган, бирок кыйыр түрүндө туюнтулган ойду же идеяны көрүү жана аныктоо. Бул бөлүмдөгү суроолордун көпчүлүгүнө жооп берүү үчүн төмөндөгүдөй 3 нерсени жасай билүү зарыл. Биринчи, суроонун маанисин түшүнүү. Экинчи, тексттин зарыл маалыматты табуу. Үчүнчү, бул маалыматты туура жоопту аныктоо үчүн кандайча колдонсо болорун ойлонуу. Тексттин суроолоруна туура жооп берүү үчүн окууга сунушталган текстти гана эмес, суроону да так түшүнүшү керек. Бүгүн биз окуп түшүнүү сабагыбызда Төлөгөн Козубековдун Айчыктуу ак калпак деген макаласынан алынган үзүндүнү сиздерге сунуштамакчыбыз. Кыргыздын эң ыйык буюмунун бири анын баш кийими. Кыргыз баш кийимин жерге таштабайт. Өз уулунан башкага бербейт, белекке жолдобойт. Түгүл аны адам отурган отургучка да койбойт. Ак калпак кыргызды кыргыз кылып, башка элден айырмалап таанытып турган Ала тоосу, Ысык көлү, Боз үйү, Комузу сыяктуу эле ата мурас энчиси. Ак калпактын бычылышы, тигилиши, түзүлүшү да Боз үйдүн түндүгүн кайталап, кандайдыр бир элдик акылмандыкты, ыйык салт санааларды туюнтуп тургандай сезилет.
Ошондой эле төрт тарап алардын бириккен жери уюл чоку. Этек жагы да улам кеңейип, төгөрөктүн төрт бурчунун чексиздигинен кабар берип тургансыйт. Тебетейибиз да ушул эле нукта жасалат. Түпкүрүндө ак калпактын эки капталында эки тилик кулакчыны болуп, ак улактын үстүнө дал келип, калпактын туюк эки өңүрү алдыны карап маңдайга кийле турган, аны айчыктуу ак калпак дешчү. Кийген адамдын чекеси жазылып, жарашып турчу. Азыр алдынан бир эле жарык чыгарып, аны чекебизге тумшукча кылып кондуруп алдык. Бул биздин өзүбүздүн ата мурас буюмубузга маани бербегендигибиз го. Мурун эки кулакчыны эки канат болуп, оңду солду имерип турган ыйык калпак эми мурдуман алысты көрө албайм дегенсип жырык тумшукчага айланып калды. Бул эмне? Мезгилдин өзгөрүшүбү же чабытыбыздын таарышыбы? Болбосо маданияттуу кылалы деп кепкага окшоштурууга жасаган аракетибизби? Эркектин баш кийимин мейли ак калпак же тебетей болсун, башынан эле айыл ичиндеги аты чыккан уздарга, атайын бир адамга арнап тиктиришкен. Баланча тиккен калпак түгүнчө жасаган тебетей экен деп көргөндөр көркүнөн таанып даңаза кылышкан. Сын сыпатына тан беришкен. Бир уруунун бийлик төбөлү экинчи уруунун кандайдыр бир той ашына урматтуу конок болуп чакырылганда гана өтө сый конокко арнап калпак же тебетей тиктирилбесе, башка сыйлуу коноктордун алдына ат тартырып, үстүнө тон жаап, колуна куш кондуруу менен гана чектелишкен. Анан ушундай дөөлөттүү ыйык буюмубуздун колдон колго өткөн катардагы буюмга айланып калышына ким күнөөлүү? Албетте, биринчи кезекте өзүбүз. Өзүбүздүн эле эч нерсени энебеген аңкоолугубуз, ата салтын, элдин наркын унуткан маңкурттугубуз, кошоматка кой сойгон ийилчектигибиз. Кече 20-30 жыл мурун эле ак калпакты кыргыздар чанда кийип, жалаң шляпа кепкага өтүп албадык беле? Анан өз алдынчылыкка жеткенде бат эле калпакка жабыла өтүп кетпедикпи? Ал аз келгенсип кандай деңгээлдеги конок келбесин, мейли ал мамлекеттик же жекече ишмер болсун, мейли алар бирөө же 10 болсун, баарынын баштарына ата мурас калпагыбызды кондура коюу катардагы көрүнүш болуп калды. Өзүбүз четке чыксак да калпагыбызды көтөрө барып, туш келди тапшырып кайтабыз. Бозону ашыкча ичсең мас болосуң, досуңду ашыкча күтсөң кас болосуң дегендей, аша чаап кеттик эле ата мурасыбыз ак калпактын түпкү маани маңызы жоголуп да калды. Эми эмне кылышыбыз керек? Менимче байпак чыгаргансып эле баш кийимди ашыкча чыгарганды токтотушубуз керек. Арзан, артык баш буюм барксыз буюм. Ошондой эле калпакты көрүнгөнгө эле тартуулай берүүнү токтотуу зарыл. Ал эми калпакты жасаган уздар ойгелди ойкутуп кайкыта бербей, баш кийимдин түпкү маани маңызын сактап, көп эле ашыкпаш кетпей жасоолору тийиш. Себеби ал элдин ыйык буюму. Биринчи суроо. Ак калпакты кыргыздар эмне үчүн ыйык көрүшкөн? Бул суроо жалпы текстте берилген маалыматтардын негизинде коюлган. Ошондуктан адегенде эле текстти көңүл коюп окуп чыгуу керек. Текстте боз үйдүн түндүгүн кайталап тургандай сезилет деп 11-14 саптарда ушул ой берилген. Бирок бул А жоонун тууралыгын далилдей албайт. Анткени окшоштук ыйыктыктын себеби экендиги жөнүндө текстте ой жок. Б жоо туура сыяктанып турса да, текстте мыкты уздар тиккендиги үчүн эле ак калпакты кыргыздар ыйык тутуп калышкан деген түздөн түз айтылган ой жок. Демек, бул жооп да ылайык келбейт. Текстте Г жоона үндөшкөн, кийген адамдын чекеси жазылып, жарашып турчу 25-26 саптарда ушул ой бар. Бирок бул анын элдин ыйык көргөндүгүн далилдей албайт. Жыйынтыгында Б жообу туура экендиги көрүнүп турат. Анткени текстте баш кийим кыргыздын эң ыйык буюмунун бири деп 1-2 саптарда ал
элдин ыйык буюму 90-сапта ата мурас буюму экендигин 29-сапта жана ата мурасыбыз ак калпактын 77-78 саптарда маани маңызын баалоонун зарылдыгы тууралуу баса айтылган ойлор бар. Ал эми анын өз уулунан башкага бербегендиги 3-4 саптарда анын ата мурасы катары ыйыктыгын аныктап турат. Ошентип туура жообу Б варианты. 17-саптагы төгөрөктүн төрт бурчу деген туюнтма эмнени билдирет? Бул суроонун туура жообун табуу үчүн адегенде туура эмес жоопторду таап, алып салуу ыкмасын колдонуу жөндүү. Себеп дегенде Б жообу менен Г жообу үндөшүп турса да, текстте бул туюнтма өтмө мааниде колдонулгандыгы байкалып турат. Ошондой эле ак калпактын көрүнүшүнүн төгөрөктүн төрт бурчу деп сыпаттоо да мүмкүн эмес. Демек туура жообу В варианты. Текстте ал бүтүндөй дүйнө жүзү деген мааниде колдонулуп жатат. Текст боюнча ак калпактын кадыр баркынын төмөндөшүнүн башкы себеби эмне? Бул суроого туура жооп берүү үчүн дагы эле тексттин материалын жакшы билүү зарыл экендиги сиздерге мен айтпасам дагы түшүнүктүү. Анткени тексттин 54-79 саптарында бир катар себептер саналып өтсө дагы, бул суроодо башкы деген сөзгө басым жасалгандыгына көңүл буруу керек. Тексттин 1-5, 39-42, 75-79 саптарында айтылган салттуу көрүнүштөрдүн сакталбагандыгынан улам Г жообунун тууралыгы айкын болуп турат. Демек бул жооп окуучудан тексттеги ар түрдүү маалыматтардын негизинде башка ой тиянагын чыгара билүү жөндөмүн талап кылат. Тексттин 1-5 саптарындагы абзацтын контекстинде кыргыз баш кийимин өз уулунан башкага бербейт дегенди кандай мааниде түшүнүүгө болот дейт. Эми бул суроого жооп берүү үчүн берилген саптардагы абзацты кунт коюп окуп чыгуу керек. Себеби жооптордун бардык варианттары тигил же бул өлчөмдө абзацта камтылган ойлордон келип чыккан. Ошондуктан ар бир анча байкалбаган маалыматка да кылдат терең маани берип, алардын түпкү маңызын түшүнүүгө аракеттенүү зарыл. Абзацтагы маалыматтардан улам кыргыздар баш кийимди ыйык көргөндүгү, ага өтө аяр, урматтоо менен мамиле жасагандыгы, салтты бекем сактагандыгы жөнүндө ой тиянагын көрүүгө болот. Ал эми баш кийимдин уулуна берип, андан урмат сый көргүсү келгендиги Б вариантында, ага карата ичи таардыгы В вариантында, баш кийимдин башка берер буюмунун жоктугу Г вариантында тууралуу айтылган ой жок. Демек ылайыктуу жооп деп биз А вариантын табабыз, баш кийимди ыйык туткандык. Төмөндөгү ырастоолордун кайсынысы берилген тексттин негизги максатына тагыраак аныктайт дейт. Эми тексттин ар кайсы бөлүгүндө ар түрдүү ойлор айтылат. Биз андагы орчундуу маанилүү ойлорго таянып, тексттин негизги максатын аныктообуз керек. Бул багытта ырааттуу ой жүгүртсөк, Б жана В варианты жоопторундагы айтымдарга тексттин айрым жерлеринде учкай маалыматтар гана негиз болушу мүмкүн. Ошондой эле текстте улуттук баш кийимдердин түрлөрү эмес, А вариантында ак калпак жөнүндө гана кеңири сөз болуп, аны жасоо, сактоо, пайдалануу жаатындагы салттуу мамилени кайра калыбына келтирүүгө басым жасалып жатат. Ошондуктан Г вариантын тагыраак деп эсептөөгө болот. Замандаштарды ата салтын сактоого чакыруу. Текст боюнча ак калпак менен тебетейдин окшоштугу эмнеде? Эми бул суроого жооп берүүдө тексттеги тийиштүү маалыматтарга таянуу туура келет. Кайра эле текстти дыкаттык менен окуу керектиги мен айтпасам дагы сиздерге түшүнүктүү болуп жатат. Себеби ак калпак менен тебетейдин окшоштугу жөнүндө 9-24 сапта, 39-53 саптарда айтылат. Ал маалыматтардан улам мындай окшоштук бирөө эле эмес экендиги айкын болот. Тесттин түзүлүшү мына ушундай жагдайды эске алуу менен талап кылат. Рим санариптери менен жоопторунун варианттары, ал эми баштамгалар менен алардын кайсылары туура экендиги көрсөтүлгөн. Туура жоопту ошолор боюнча белгилөө керек. Натыйжада 14-16, 19-20 жана 39-42 саптардагы маалыматтарга таянып, Г жообунун туура экендигине ынанууга болот. Эми урматтуу менин кадырман окуучуларым, окуп жана түшүнүүдө мен 4 нерсени силердин эсиңерге салгым келет. Албетте биринчи окуп жана түшүнүүдө
силердин сөз байлыгыңардын жогору экендиги биринчи орунда. Ошондуктан китепти көп окугула. Экинчи, ар бир сөздүн түз жана өтмө маанисин түшүнө билгиле. Андан синоним, антоним, амоним сөздөрдүн маанилерин кеңири түшүнгөнгө аракет кылгыла. Макал лакаптар, фразеологизмдердин дагы маанилерин түшүнүшүңөр керек. Урматтуу окуучу достор, бүгүнкү сабагыбыз абдан түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, видеонун ылдыйына суроолорду калтырсаңыздар болот. Келерки сабакта кезиккенге чейин саламатта калыңыздар.